Урматтуу достор, бүгүн ушу алгачкы ийгиликтер жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ал эми Босурманкул Абдибайит уулу дегенде эле баардыгыбыз ушундай жан үрөп, жана ошондой эле ушул учурда ар кандай соц тармактарда ушундай бум жаратып аткан, ийгиликтерди жаратып аткан Кыргызстандын чыгаан мушкери, эмама чебери бизде ушу көптөгөн ийгиликтердин ээси, кептин мындай эң чоңун айтканда чыныгы чемпион мырза. Биз сыймыктанган. Босурманкул Абдибайит уулу бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Сиз? Маанайыңыз жакшы? Жакшы, рахмат. Сизди студиядан көрүп турганыбызга албетте абдан кубанычтабыз. Ийгилигиңиз менен куттуктайлы алгач эле. Азаматсыз. Буга чейинки мушташыңызды, беттешиңизди дагы көргөнбүз. Анда ушундай эки тарап тең чыгып калган эле. Анан акыркы ушул мушташыңыз Давела Диего менен мушташтыңыз дагы. Аны уттуңуз, азаматсыз. Биз аябай мындай көрүп, сүйүнүп, сыймыктанып, биз эле эмес, ордош элдер дагы ушундай жакшы пикирлерин жазып атканын YouTube'дан көрүп атабыз. Азаматсыз. Ушул спорт жагына алгачкы кадамыңыздан баштасак алгач. Биринчиден саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Ошол негизинен айтсам багы кичкей мезгилде спортко жакын болгондуктан ушул алгачкы кадамдар ушул биринчи профессионалдуу спортко келген кадамдар десем деле болот. 2011-жылы Fighter KG азыркы спорттонго келип, ошол жактан машыгып баштаганмын. Андан кийин ошол бир аз айта кетсем, грэпплинг боюнча сиздерге өзүңүзгө элдерге да белгилүү машыгып келгенмин. Фила версиясы боюнча ADCC грэпплинг боюнча алтын медалдын ээсисиз. Чоң рахмат. Анан ошол 2015 началадан бери ошо ММАге басым жасап, ошо чоң турнирлерге участвовать этип келатабыз профессионалдуу түрдө. Ошо менен биргелешип жакынкы арада сиз айткандай Диего Давела менен болгон экинчи беттеште жакшы биринчи раундда ошол бойду мөөнөтүнөн мурда бүтүргөнгө жетиштик. Нокаут менен. Андан кийин ошол мына бир жума болуп калды. Биз дүйнөдөгү ошо 5-чи дүйнөдөгү 5 эң чоң организациялардын 5-чи катарында уктаган 20 жылдык тарыхы бар M1 Global организациясы менен контракт түздүк. Ошол тууралуу эми кененирээк Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Бул Кыргызстандын атынан биринчи жолу түзүлүп атат окшойт. Жалгыз сиз тараптан. Мындай бул M1 ушундай чоң организацияларга Кыргызстандан биринчи болуп түзүп атабыз. Түзүп бүттүк уже буюрса жаңы жылдын башынан баштап уже бизге айтылат кайсы убактарда бизге кандай соперниктер менен беттешүүгө туура келерин. Жана айта кетсем, биз 2 жылга 6 бойго контракт түздүк. 6 беттешке. 6 беттешке. Ошо 1 жылда 3 беттеш өткөрөм. Негизги машыгууларыңыз биякта эле болобу? Кыргызстанда эле болобу? Негизги машыгууларым аз ошо баягы M1 Globalга контракт түзгөндөн бери уже башкача көз карашта. Например, азыр ошол бүгүн кечинде Швециянын Стокгольм шаарына сборго баратам машыгууга. Ошол биринчи машыгуунун биринчи этабы. Ошо 7-декабрь күнү. 17-декабрь күнү учуп кетем да. 7-декабрь күнү. Анан ошо кетердин астынан эле сиздерге шашылып мына конокко келдик, баарлашып сырдашып кетейик деп. Бул M1ге контракт түздүк, но бир чет кубаныч болгону менен бир чет аябай жоопкерчиликтүү. Себеп дегенде баягы Кыргызстанда биринчилерден болуп ушундай чоң организацияга контракт түзгөндөн кийин ошонун талабындай машыгып, ошолордун контрактта кандай түзүлсө ошондой эрежелерин сактоо билүү керек. Жана ошондой эле ошол атаандаштарым дагы ошончолук баягы чоң деңгээлдеги мушкерлер менен беттешүүгө туура келет мага. Ооба, буюрса аларды да жеңес деген ишеничтебиз. Себеби дегенде баягы сайыпкер күчтүү болсо күлүк алдыга озуп чыгат деп коет го. Баягы машыктыруучубуз Fighter KG Федерациясынын президенти Кенжебек Чекиров агайыбыз дагы ушул беттештериңизде ар дайым чогуу жүрөт да. Кийинки машыгууларыңызда дагы машыктырабы ошол жака барып? Кандай болду? Акыркы боюмда чынын айтсам, биз эч жака барып машыккан жокпуз. Ушул баягы Диего менен ниче чыкканда эле ошо көлгө барып бир аз лечение, бир аз подготовка болду. Андан кийин ошо Бишкек шаарында дайындандым. 1 ай бою ошол Кенжебек агай менен Fighter KG командасына ошондой эле Гермес профи Александр Воинов агайыбыз дагы жардамдашып атты. Ошонун негизинде баягы булар баягы ударды сокку техникаларын, да. Андан кийин ошол жалпы ММА боюнча агай Кенжебек агай көзөмөлдөп атты машыгуума.
Анан ошо жакшы ошонун жыйынтыгын акыркы беттешүүбүздө көргөзө алдык. Мындан кийин дагы ушул агайдын колунда эле тарбияланасыздар же башка тренерлер? Жок, себеп дегенде баягы кайсыл жерден, мисалы үчүн мен өзү Fighter KG клубунун атынан чыгам. До конца эле ошол клубдун атынан чыгам, себеп дегенде ошол жерден өсүп чоңойгонбуз. Ошол агайдын колунан чоңоюп кетебиз. Бирок агайым мага эч кандай тоскоолдук бербейт. Жана дайыма айтат, ошол эки жактарга чыгып, мисалы үчүн Швецияга баратам, башка клуб профессионалдуу деңгээли башка чоң мындай дүйнөгө таанылган клубдардын бири. Жанагы UFC лигасында 5 азыркы учурда 15ке жакын UFC-шниктер тренировка кылат, ошол жака барып опыт алып, андан сырткары ошо Кыргызстанда дагы айтып өткөндөй эле Гермес профиге барып дайынданып турам. Александр Воинов Хусейновичтин залына. Ошондон сырткары дагы жанагындай күрөштөргө ар кайсы жактарга барып турам. Негизги база Fighter KG. Эң сонун экен. Грэплинг. Соц тармактарда сизди колдогондор абдан көп экен. Фан баракчаларыңыз бар экен, ошолордун арасында сизди колдоп деги эле кыргыздар эмес, казактар, орустар, башка да улуттун ээлери сизди абдан колдоп, коштоп турат экен. Ошолордун арасында сизге мындай суроо келген экен. Ошону айта кетсем. Бусурманкул иним, сага ийгиликтерди каалайм. Сени Москвага контракт түзүп кетиптир деп кетиптир. Эми ошол жакта болосуңбу деп угуп жатабыз дейт. Кандай дейт? Ошол жөнүндө маалымат берсем, бул биринчиден ийгилик каалаган адамга чоң рахмат. Экинчиден суроо боюнча ошо контракт түздүк, ошо российский промоушен менен контракт түздүк. Анан кийин ал промоушендун контрактында түзүлгөн, сен кайсы жакта, кайсы страната дайынданасың, ал өзүңдүн эркиң. Мен боюма, мисалы үчүн, Швецияда келе турган боюмдун биринчи этаптын дайындыгым Швецияда, андан кийин может Кыргызстанда 3 этап менен анан кийин бойго чыгабыз да. Ошол үчүн 1 ай, 2 ай, 3 ай деген сыяктуучу. Ошо каалаган жеримде тренировка кылып, эме кыла берсем болот. Бирок мен, конечно, Кыргызстанда дагы аябай, мисалы үчүн, спарринг партнерлор көп, себеп дегенде ошол өзүңдүн жериңде дагы жакшы жактары бар, чет жактардын өзүнчө жакшы жактары бар. Ошон үчүн баягы бойдун астынан, мисалы үчүн, азыр Швецияга баратабыз, башка план кое элекмин. Ошо биринчи боюмду азыр ойлоп атам, жаңы жылдан кийин келем. Ошол мезгилде мага так дайын айтат, анан ошол соперникке карап, мисалы үчүн, базовый күрөшө кандай, универсальныйбы, ошого карап дагы анан пландарды түзүп, тренировочный лагерлерди, может Таиландга, может Дагестанга или может кайра Швецияга барыш керек болуп, же Кыргызстанда дайындык болобу, ошонун баарын биз агай менен отуруп кеңешип чечебиз. Ар бир ушу каршылашыңызга демек индивидуалдуу машыктап турбайсызбы? Азаматсыз, ушуңуздан жазбаңыз. Былтырлары дагы ушул эң элиталуу уюм UFC-ге барып дагы ошол жакта машыгууларды өткөрүп келгенсиз. Балким ошолордун дагы жардамы тийди окшойт. Ушундай чемпион болушуңузга. Албетте, мына All Star клубка 3-чү жолу баратам. Жанагы ошондой эле ал жакта ушул легенда ММА'дин легендалары тренировка кылат, Александр Густавсон, Реза Мадади, Илир Латифа и башкалар. Аларды көрүп, ошол баягы мындайча айтканда биринчи лигадагы, анан ошолордун биринчи лицолору болгон адамдардын машыгууларын көрүп, ошолордун деңгээлин көрүп, значит, алар менен мындай кичине кармашып көргөндөн кийин, анан өзүңдүн деңгээлиңди билип, биз дагы ушундай жактарга бара алсак болуп турбайбы деген мындай дух, моральный жак, андан сырткары жанагындай чоң опыттарды алып, ошолордун негизи, ошолордун эмеси аябай жардамы тиет. Беттештерде. Жакшы, азаматсыз. Анан кийин биз ушундай уккан жайыбыз бар эле, ар бир беттештин алдында чыгып туруп жаратканга сыйынып алып, анан кийин бата кылып чыгат деп. Ошол жөнүндө да айтып бериңизчи. Эми ошол биз алхамдулилля мусулман болгондон кийин баягы жалгыз жаратканга сыйынып бардык, мисалы үчүн жамандык, жакшылык жаратканда болгондон кийин ошо бойго чыгармасында дагы биз, мисалы үчүн, биз отельде болобуз да. Биринчи главный файт картта болсок, отельде болобуз. Ошондон анан немеге барганда, аренага барганда уже ал жакта возможность жок болуп калат окуганга. Ошо отельде болгондо уже бойго аренага жөнөп атканда 2 рекет намаз окуп эме кылып алабыз. Андан кийин ошо аренага баргандан кийин возможность болбойт. Аякта только экипировка адамдар көп болот айлана чөйрөңдө. Анан
ал жакта только настрой кылып ошо мышташууга туура келет да. Ошо Facebook'тагы өздүк баракчаңыздан кээде көрүп калабыз, UFC'нен ушундай жарык жанган жылдыздар менен дагы чогуу машыгып, алар менен чогуу сүрөткө түшкөн учурларыңыз болот. Алар кандай адам болот экен? Жакында кандай экен дебейсиңби? Бардык бул суроо эми баягы жалпы суроо да. Адамдык сапаты кандай, спорттук чеберчилиги кандай деген суроо да. Эми бирок баягы бардык эле адамдар сиздер айткандай кызыктуу, баягы ушундай дүйнөлүк звездалар менен мындайча айтканда эме кылганда, бирок мындай карап көрсөң ошо ыйман жагынан дагы көп балдар ошол мындайча айтканда таалим тарбия жагы дагы жакшы балдар ошондой чоң деңгээлге чыга алат да. Себеп дегенде ошондой дисциплина, характер, бүт баары бул жерде эме да, аралашкан. Анан эми болуп калат. Бирок баягы мен барганда негедир баары эле баягындай жөнөкөй, абдан жөнөкөй балдар, ошондой эле жанагындай спорттук чеберчиликтери бийик деңгээлде, анан пахать эткенди билет дегендей, ушундай аябай Демек канааттандырган. Өзүнүн жумушун сүйүп аткарышат. Өзүнүн жумушун сүйүп аткарган адамдар. Ушул биз алгачкы ийгилик темасында бүгүн сөз кылып жатабыз. Сиздин ийгилик алып келген кайсы боюңуз болду экен алгачкы? Эң алгачкы ушундай жана клетканын ичине чыгып мушташканыңыз эсиңиздеби? Клетканын ичинде. Эң алгачкы ошол баягы мен мындайча айтканда баягы казак боордошторубуз дагы аябай эме болуп атпайбы? Бизге ошо болит этип эме кылыпчы. Колдоо көрсөткөндөр чындыгында абдан көп экен сөз тармакта сиз үчүн. Мисалы үчүн ошо мага абдан кубанычтамын. Себеп дегенде баягы Россиядагы жердештерибиз, ошондой эле Кыргызстандагы, Казакстандагы ошо боордош элдерибиз, ошо баардыгы, мисалы Өзбекстан, бүт эле страна, например, Европадан да болет этишет, ушунчалык жан дүйнөлөр менен чоң рахматымды айтам. Ошо биринчи беттешим менин ошо Эржан Эстанов менен болгон. 2005-жылы начало где-то ошол мезгилде Эржан Эстановдун 25 бой өткөргөн болчу. Ошондо мен дебютный биринчи боюм болгон. Ушундай опытный, ушундай казак мушкер менен Алматанын Чимкент шаарында өтүлгөн. Эсимде бар. Мындай близкий бой болгон, жакшы бой көргөзгөнмүн. Ал мезгилде эч опыт жетпей калган, чынын айтсам. Но ошол шарттар мен үчүн чоң бир ийгилик алып келген десем болот. Себеп дегенде, мисалы үчүн жөн эле өзүмдүн теңдүү адам менен чыгып калганда ошол мезгилде балким мен мындай жок, мындайча айтканда башкача таасир алмакмын депчи. А себеп дегенде ушундай 25 бой өткөргөн, анан тем более ошол жылдардан бир жыл кийин жанагы Расул Мирзаев менен ал 2 жолу беттешкен. Ушундай Кыргызстан менен Казакстандын жанган звездасы менен дебютный боюмду өткөргөндө ошол аябай близкий болуп 2 раунддук бой болгон. Анан ошол жерде раздельным судьям решением эмеге берген да. Эржан Эстанов ошол Чимкент шаарында өтүлгөн үчүн ошол Эржанга берилет. Ошол мен үчүн аябай ийгиликтүү болгон. Себеп дегенде баягы мен жеңилсем деле мындай көп деле кайырган эмесмин. Себеп дегенде ушундай жыгылсаң төөдөн жыгыл деген. Баягында кулап калып жандай болгон эмес, даже равный бой болгон деп санайм да. Себеп дегенде анан ошол участие мен үчүн чоң жеңиш болгон деп. Ошол бойлор менен болуп атканда, уруш болуп аткан учурда баягы жаныңдагы соперник менен мындай бири-бириңерди жебирчүдөй ушундай катуу мамиледе болосуңар. Ошол бой бүткөндөн кийин сиздер дос болуп каласыздар. Андан кийинки мамиле кандай болот? Баягы спорт бул биринчиден достуктун белгиси дегендей, спорт аркылуу ошол эл жер көрүп, достошуп дегендей ушундай жанагындай. Бирок ошол бойдун башында деген жанагындай эмелер бул биринчиден психологический атакалар болот, чынын айтканда. Анан баягы ошондой эле сырыңды алдырбашың керек. Анан баягы изучать этесиң дегендей, соперниктин канчалык деңгээлдеги дайындыгы менен, канчалык деңгээлдеги духу менен келгенин байкайсың. Бирок ошонун баары өткөн, баары да ошол бойдо келип, баары эрежеси бар да, мисалы үчүн. Кайсы жерде ага атака кылыш керек, сүйлөш керек, треш токтоп коет. Кайсы жерде аны менен караш керек, тике караш керек, кайсы жерде андай кылбаш керек. Например, биз бир отелде дагы, бир автобуста дагы барган күнүбүз болгон да, мисалы үчүн. Каршылашты. Мындай жаным деле отурат. Анан
баягындай түрт түшүп андай кылып кетиш бул тартип бузуу деп эсептейм. Себеби ар нерсенин өзүнүн эрежеси болгондуктан сый менен учурашып коебуз. Анан кийин баягы стердаун деп коет өзүнүн жанагындай шоу, дуэл изгалят ошого келгенде ошол жанагындай көз караштарды чыныган настрою канчалык экенин бири-бирибизден карап. Демек атайын көрсөтүш керек бул нерселерди. Бойдон кийин уже сен аны сабайсың, сен ал сени сабайт дегенде жеңүүчү аныкталгандан кийин, значит биз доспуз, бул спорт. Аны деле кылып аткан профессионалдуу жумушу биздики деле ошондой. Эң башкысы жакшы ноталарда коштошуп атканын көрүп бизге дагы ушундай жагымдуу сезимдер болот да, бүткөндөн кийин аябай дос болуп каласыздар, азаматсыз. Жакшы, сиз ушундай дүйнөнүн аябай көп өлкөлөрүнө барып машыгууларды өткөрүп, ошол жактардан ушундай жеңүүчү болуп дагы келип атасыз. Биз сиз менен албетте биринчи кезекте сыймыктанабыз. Анан кийин ошол жактын кандай жакшы нерселерине таасирлендиңиз? Кандай жакшы жактары бар экен Кыргызстанга алып келе турган? Баягы кыргыздар өзүбүз кочевник эле эмеспизби? Баягындай бирөөгө моюн бергенди эч качан каалабайбыз да. Биз өзүбүз эркин жашайбыз. Баягындай мен Японияда болгом, Токиодо тоже 2015-жылы ушу грэпплинг ADCC-ге барганыбызда да алтын медальды алган да. Жок, анда ошол полуфиналга чейин күрөшүп, ошо акыркы күрөштөрүм болчу да, ММА-ге өтүп аткан мезгил. Анан карасак аябай мындай кандай десем, инсаптуу болушат да, мындайча айтканда, бир нерсеге баш ийип, анан тартип жагынан аябай ушундай сабырдуу, бир нерсени түртүп өтүп кетсең, артыңдан кайра келип кечирим сурап, ушундай кичпейилдүү жактары, адамдык сапаттары ушундай жогорку деңгээлде болгон, ошо аябай биримдиктүү болгон үчүн дагы ойлойм, ошондой сапаттар болгон үчүн дагы баягы Япония эле биринчи строчкада баягы жүрүшпөйбү, эми ойлоп табуу боюнча ушундай акылдуулук жагынан менен. Андан сырткары мисалы үчүн Европанын өзүнчө, ар бир жердин өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар да. Мисалы үчүн Ингушетияга барсак, аякта өзүнчө ушундай гостеприимный ислам жагы өнүккөн, ушундай баягы биз мисалы үчүн барсак, мусулман бир туугандарыбыз келди деп аябай жакшы сыйлап, даже ошо пол жуугандардан баштап, даже өзүнүн глава Ингушетияга чейин бизге аябай балет этип, ушу бразилец утуп алса экен деп кызалат болуп атышты. Чындыгында абдан көп колдоо көрсөтүптүр, биз баракчалардан көрүп таң калдык. Ооба, ошо беттештин жүрүшүн дагы көрүп ушундай отурдук, ой эми жеңсе экен деп аттык эле азамат ыраазы эле жеңдиңиз. Биринчисинде ушундай тең чыгып калгансыздар да. Экинчисинде ошол биринчи беттештен кийин байкадыңыз да, анын дагы чабалыраак жактарын байкап, анан ошол жагына басым жасадыңыз окшойт. Негизинен биринчи беттешибиз бул баягы кокуш болгондо дайындыгым бир аз эмерак болуп калган, себеби 5 күндүн ичинде эле мен соглашение бергем, беттешем деп, бразилец ушундай опытный боец менен. Бул чоң мен үчүн бир чоң бир шаг деп эсептейм, себеби анан баягы биринчи беттешибизде кичине дайындыгыбыз да слабый болчу, анан экинчиден вес кууганда дагы аз убакыттын ичинде вес кууп калдым, өзүм чоң вес, баягы 68 промежутельный весте мушташтык. Андан кийин үчүнчүдөн бул причина баягы экинчи раундда запрещенный удар колдонуп койгон үчүн дагы бой токтоп калды. Себеп дегенде баягы бразилец бул аябай опытный боец. Себеп 26 бой өткөрдү, 27 бой өткөргөн. Былтыр 2016-жылы эле общий рейтинг, боецтердин рейтинги боюнча 74-чү местода экен. Мен ал мезгилде 460-чы местода болчумун. Азыркы учурда ушул последний акыркы беттешимден кийин 195-чи строчкага көтөрүлдүм. Бунун баары рахмат. Бир чоң рейтингдеги чоң бир көрсөтүч деп эсептелет. Бир жылдын ичинде 200дөн ашык ушундай орундан көтөрүлгөн экенсиз. Өтүп. Азаматсыз. Биз сизди колдойбуз. Биз сиз менен дагы бир жолу сыймыктанабыз. Бусуманкул эми каякта жүрбөңүз, баягы кыргыз экениңизди унутпай, кыргыздын баягы рухун, духун түшүрбөй дегендейчи. Ар дайым ушундай ийгиликтердин үстүндө, жеңиштердин гана үстүндө жүрүшүңүзгө биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Кыргыз желегин ушундай сиздерге окшогон спортчулар гана желбиретет чет өлкөдө. Ар дайым ушундай кыргыз элин, файтер кежини, Кенжебек агайды өзүңүздүн атыңызды, анан лакап атыңызды ушундай чыгарып жүрө бериңиз. Алдыңкы беттештер болот экен, эми 6 беттеш болот экен 2 жылдын ичинде. Жалаң гана биринчиликтерди гана алыңыз, жеңип жүрүңүз, ошону сизге каалайбыз. Келип ийгиликтер болсун, келип бергениңизге албетте чоң рахмат. Эң башкысы ден соолук каалайбыз. Биздин Кыргызстандын желегин алыстарга желбиретип жүрө бериңиз. Чоң рахмат сиздерге дагы, ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Рахмат.